Оң жақта мына. Ошол жерден тайган экен, дөмпөйүп калды. Мына. Көрдүңбү? Оң путтан гана аксайт. Оң путтан, оң. Мынакей бул орликтин ээси да орозо күнүндө турасын айтып эле элге салып көрөйлү ушуну. Алса алсын, урука менин көзүм кыйбады башка кылганы. Өтө мындай жөндүү баада эле беремин деп атат. Азыр орликтин мен сиздерге эмне болгондорун ээсинен сурап беремин. Бул өзүбүздүн барпынын аты. Плюс кыргыз жылкылардын мындай чоң. Көрсөң Польша же Орусга окшотосун. Бирок накта ушул барпыда эле туулган карагер аттын баласы. Ассаламу алейкум достор, жылкы сүйүүчүлөр, барпы дамын өзүмдүн жеримде, барпыда мына ушул орликти барпылыктар бар эле тааныса керек. Бул ушул уландын акебиздин аты. Жакшы аттын баласы, эне жагынан дагы жакшы деп бул жөнүндө видеодо тартканбыз. Улактары толтура менин каналымда. Былтыры кулдан бесте үйүрдө жүргөн жерин тартып келдик. Анан ушуну улан аке далини чыгарып алган экен. Сатайын дейт айтып деп эле. Үйүргө азыр дагы ушул турушунда жарай берет. Ушуну алып үйүргө коем дегендер болсо көргүлө, кыргыз аттын чоңу. Жанына келсең аябай бойлуу, анан улактары дагы мыкты болчу. Жаңы чыгып келеткан ат болчу. Жашы канча болуп калды улан аке? 68 миңден мен. Сиз 1.68 би? Атыңыз дагы о чукурда сиз дөңдө турасыз. 1.68 миң. Аттын жашы жазга 3 болду. 3 асы болду. Орлик. Атасы баягы каратыңыз да? Карагер. Мен муну сөзүн ачык эле аттын ушу далынан чыккан экен. Жашында чыккан экен, мен билбей ушу малга чейин кармадым. Анан эми ушундай турушунда көз кыйбайт атем мунучу. Ушу үйгө койгон адам, түшүнгөн адамдар болсо койсо, пулун алса деген эмеде ушинтип сени чакырып тартырып аткан жери буга. Аттын ушу айыбы Аксайбы? Аксайт, Бирок үйгө жарайт. Үйгө ушу деге жетет, аксап койсо ham жетип былтыр жүрдү өзүң. Көрдүң былтыр укам. Тартып келдик го бейлерди. Эми укам жаш өттү атта. Жазга 3 болуп калды. Кудай кааласа мына жазга 3 асы болду. Үйгө коюп кулун алам дегендер болсо келсин. Келишим бада, сүйлөшөбүз укам ачык эле. Өтө кымбат эмеспи мындай? Жок, өтө кымбат эмес. Өтө кымбат эмес. Келишим бада эле кылабыз укам. Анан ушу дали чыккан мунучу. Сакайт алам дегендер болсо, сакайт алыңыз, пожалуйста. Алып, эмне кылам дегендер болсо. Далин салдырып, мен бир аракет кылып көрдүм. Тото болбоду укам. Болбоду. Же жакшы сылалгадыбы, же кандай? Билбейм. Болбоду укам. Эскире түшкөн экен да анда? Ооба, бул ушу пыштысында аксаган да укам. Пыштысында аксаган. Бул ошол байланып турган жеринен жыгылып калган эле укам. Ошондон кийин аксап калды да, мен буну мындай дали чыкканын билбей ушу малга чейин кармап жүрөтмүн. Эми өткөндө биз Бишкектен бир эмени алып келдим. Ошол айтты, дали чыккан мунун деди. Дали чыккан. Буттары таптаза укам. Жемпен түшкөн эмес, только дали жаткан да. Ошол укам. Нерлерден тайып калган экен да демек, Мына оң жакта мына. Ошол жерден тайган экен, дөмпөйүп калды. Мына. Көрдүңбү? Оң путтан гана аксайт. Оң путтан, оң. Таза кандуу кыргыз жылкы. Нак кыргыз жылкы. Эне жагынан дагы, эме жагынан дагы өзүбүздөн чыккан кулундан бери багам укам. Муну энесин көргөн эмесми? Атасы баягы карагер аттыңыз Советке сатылдыбы? Ооба. Энеси баягы Жандар аканын атын эмес деп атасы? Ооба. Энелери ошол. Бизде мына өйдөракта өтө чоң кыл бейлер бар эле, жакшы аттар туган. Ошолор менен тектеш эне жагы. Укам ачыгын айтсам, сойдур жүргөнү көз кыйбайт атта. Мун билбейм, түшүнгөн адам болсо үйгө коюп 1-2 жыл коюп алса укам. Туурабы? Мен 1 жыл коюп алдым укам. 1 жыл коюп алдым. Демек баасы мындай эле экен анда? Баасы келишим бада укам. Келишим бада. Улан аке номерин жазып коюн. Чалып үйүргө койгула.